Жалпы республикалык тест тууралуу негизги маалымат. Жыл сайын Кыргызстанда жогорку окуу жайларда окуусун ийгиликтүү улантып кете ала турган жөндөмдүү абитуриенттерди аныктоо максатында жалпы республикалык тест өткөрүлөт. Бул тестти 20 жылдан ашык убакыттан бери мамлекеттен көз карандысыз болгон билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору өткөрүп келет. ЖРТ коррупцияга каршы долбоор болгондуктан көптөгөн абитуриенттер үй бүлөсүнүн социалдык абалына, жашаган жерине карабастан ЖРТнын жардамы менен жогорку билим алууга мүмкүнчүлүк алып жатышат. Абитуриенттер мектепте кандай баа алса дагы, алар Кыргызстан боюнча бирдиктүү тест аркылуу өз билимин жана жөндөмдөрүн көрсөтүүгө мүмкүндүк алышат. Жалпы республикалык тесттин тапшырмалары мектептик программанын чегинен чыкпайт жана мамлекеттик билим берүү стандартына негизделген. Тест кыргыз жана орус тилдеринде өткөрүлөт жана абитуриенттин жашаган аймагына, тест тапшырып жаткан тилине карабастан татаалдыгы боюнча баарына бирдей болгон көп варианттардан турат. Негизги тестти бардык абитуриенттер тапшырат. Ал төмөнкү бөлүмдөрдөн турат. Биринчи — математика, экинчи — сөздүк логикалык бөлүм, окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо, текстти окуу жана түшүнүү, кыргыз же орус тилинин практикалык грамматикасы. Негизги тесттен тышкары абитуриенттер адистигине жараша предметтик тесттерди тапшырса болот. Алар химия, биология, физика, математика, тарых, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили. ЖРТга кимдер катыша алат? Кыргызстандын, Казакстандын, Россиянын, Беларустун, Тажикстандын жарандары жогорку окуу жайларга бюджеттик же контракттык негизде окууга өтүү үчүн, башка өлкөлөрдүн жарандары контракттык негизде гана окууга тапшыруу үчүн, өтүп жаткан жылдын бүтүрүүчүлөрү мектептердин 11-класстарынын же колледждердин, кесиптик лицейлердин бүтүрүүчү курстарынын окуучулары, мурдагы жылдардын бүтүрүүчүлөрү орто билим жөнүндөгү аттестаты же кесиптик орто билимин тастыктаган диплому бар адамдар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жобосуна ылайык жогорку окуу жайлардын студенттери ЖРТнын катышуучусу боло албайт. ЖРТга каттоо февралдан апрель айына чейин онлайн өтөт. ЖРТ Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында май айынын аягында өткөрүлөт. Республика боюнча 120га жакын тест борборлору түзүлөт. ЖРТга катышуу үчүн абитуриент милдеттүү түрдө каттоо төлөмүн төгүшү керек. ЖРТда тест материалдардын жашырындуулугу катуу сакталат. Тесттин жооптору менен тапшырмаларын сатып алуу мүмкүн эмес. Тесттин жыйынтыктары сертификаттар түрүндө берилет. 11-класстын окуучулары сертификаттарын мектептен алышат. Мурунку жылдын бүтүрүүчүлөрү сертификаттарын каттоодон өткөн райондук же шаардык билим берүү бөлүмдөрүнөн алышат.